Учурда эң белгилүү тармактардын бири бул IT тармагы. Мына ушул тармакта иштеп, алгачкы каражатын таап, ийгиликке жетишкендер бар. Бирок ошол эле учурда мына ушундай курстарга окуп, жетиштүү жыйынтыкка жетпей калгандар дагы бар. Чындыгында эле ушундай ийгиликке жетишсе болобу? Кирип таанышып көрөбүз. IT бул заманбап коомдогу өтө чоң тармактардын бири. Ал программа жасоо, тиркеме түзүү, булуттук технологиялар, дизайн, UI, UX, DevOps, киберкоопсуздук, тестирлөө сыяктуу бир канча багыттарга бөлүнөт. Биз баягы чалган телефон же болбосо галерея фото дегендей тиркемелер катары. Же болбосо биз колдонгон браузерлер, то есть сайттар дейбиз, кыскача айтканда. Бул бир-эки түрлөрү гана. Ошол тиркемелер деле бир мындайча айтканда программист аркылуу жасалбайт. Бир нече программисттер жасап, этап менен этапка өткөрүп, IT специалисттер өткөрөт. ITде только программалоо эмес, көп мындайча айтканда багыттар бар да. Багыт дегенде ол жерде мындай IT дизайнер бар, анан ошо программисттер бар биз билген. Жана там тестировщик дейт, проект башкаруу адамдар болот. Амангелди Майрамбек уулу IT тармагына аралашып келе жатканына 5 жылдын жүзү болду. Ал бул аралыкта программалоону, тиркеме жасоону жана сайт түзүүнү үйрөнгөн. Азыркы политех коллежге тапшырып 3 жыл окугам, ал жакта программирование. Коллежди бүткөндөн кийин мен шартка байланыштуу Ошко келип стажировка кылып калдым. Стажировкада биз көптөгөн проекттерди жасадык. Оштогу белгилүү мисалы китепкана, Ош шаарынын китепканасынын сайтын жасап бердик, жана башка көптөгөн проекттер болду. Андан кийин мен стажировка кылып жүрүп, 6 айдан кийин иш таап алдым өзүм. Иш тапкандан кийин ал жакта көптөгөн убакыттарды иштедим, команда менен иштеп, башка болду. Жаш IT кесипкөйү өзүнүн идеясы менен жеткинчек балдар үчүн математиканы кызыктуу үйрөтүүчү тиркемени ойлоп таап ишке киргизген. Мындан сырткары шаардагы окуу курстары жөнүндө маалымат камсыздаган сайт ойлоп тапкан. Анын айтымында бул сайт окуу курстарын издегендер үчүн да, мугалимдер үчүн да пайдалуу. Менде азыр биз мисалы акыркы бул проект жаш балдар үчүн да биз проекттерди жасайбыз көбүнчө. Бул жерде математиканы үйрөтөт жана башка. Буну толук айтпай эле коеюн, анткени жок, сайт жана приложениясы да бар, экөө тең жасалат бул жерде. Андан кийин да мен өзүм проекттерим бар, Ошто жасап жүргөн. Бул Ош шаарындагы бул бизде азыр көптөгөн курстар бар да. Мисалы тил курстары, немецкий, англис тил, ошолорду мен Ош шаарында көп байкагам, баардык нерсе автоматтык түрдө болбойт. Анан бул жактагы курстардын баары бириктирилген. Мисалы Оштогу бириктирилет. План боюнча ошондой, бирок азыркы учурда бир эле компанияда менен келишим түзүп иштеп жатам да. Бул жерде эң чоң маалымат, ар бир адам бизде азыркы учурда Инстаграмдан издейбиз курстарды. Бирок Ош шаарында кайсы жерде кандай компания и кайсы курстар бар экенди маалымат, топтолгон маалымат жок. Бул жерге болсо мен азыркы учурда топтолуп жатат азырда. Көп эле мугалимдер университетте иштейт, мектептерде иштейт, бирок кечинде дагы убактысы болот, кошумча иш иштөө үчүн. Ошондо бул жактан иш издесе болот. Ошол компаниялар менен келишим түзүп, компаниялар өздөрү вакансияларды чыгарса, бул жерде мугалимдер да көрө алат да. ITнин багыттарын өз деңгээлине, өзгөчөлүгүнө жараша ар түрдүү убакытта үйрөнүүгө болот. Мисалы түзүлүшү жеңилирээк багыттарды окуп үйрөнүү 3 айдан 5 айга чейин созулат. Тармактар боюнча айтып кете турган болсок, негизги основной тармактар бар, эми баштапкы. Бул ушу дизайнерский, IT дизайнер деп коет элдер эми. Ол жерде ошол биз билген тиркеме жана программалардын дизайн жасашат. Олордун үйрөнүшү аз эле убакыт кетет, там 4-5 ай ичинде окуп үйрөнүп алса болот. Ал эми программалоо кичине мындайча айтканда көбүрөөк окуш керек. Ол жерде именно код жазышты үйрөнүш керек да. Ошол себептүү там 6-7 ай окушат. ITни тандап жатканда багытты туура тандоо керек. Бул үчүн сыноо сабактары же болбосо маалымат сайттардан IT багыттары жөнүндө таанышуу зарыл. Ошондой эле башка кесиптер сыяктуу мында да ийгилик, чыдамкайлык жана аракеттен көз каранды. Акча табуу аркылуу эле акча табыш керек деп эле ITде акча көп бар деп эле тапшырышып алышат да, көп нерсени билбей. Ошондой
себеп болбош үчүн адам алдын ала бир өзү изилдениши керек. Там акысыз сабактар дейт, сыноо сабактарын өткөрүшөт. Ошо сыноо сабагына барып, биринчи адам көрүш керек да. Өзү бир программаны жасап көрүш керек, там дизайнбы, разработкабы, башкасыны. Бүгүнкү күндө IT тез өнүгүп жаткан багыттардын бири. Ал коомдук кызмат көрсөтүүлөрдү автоматташтырууга жана ыңгайлуу кылууга шарт түзөт. Мен